Көрө албастык бул руханий дар. Сенин жан дүйнөңдүн оту. Буна күйүп турган чок. Эгер ал чокты өчүрбөсөң, сен бактысыз болосуң дейт. Көрө албастыкты эмне десе, көрө албастык бул тигинде болгон нерсе эмне үчүн менде жок деген ой экен. Же болсо менде болгон нерсе тигинде болбосун деген нерсе дейт. Бул экөө тең күйүп турган от экен. Качан ушул отко кабылып калсаңар, анда өзүңөрдү тозоктун отунда экенин биле деген. Ошол себептен бир күнү имам Газали рахимулла кичинекей кез экен, атасы да оли адам. Анан анын жашоосунда күн түн ибадат менен өткөн. Намаз окуп аткан мезгилинде бир адам уктап атканын көрүп, аны ойлоп коет экен. Ушулар намаз окуса жакшы болбойт уктагандан көрөп дегенде, атасы оюн билип коет экен да айтат экен. Балам дейт, андан көрөп ушуну ойлогон сен уктап жатсаң жакшы болмок дейт. Бир адамдын кемчилигин көргөнгө караган дейт. Сен уктаганың жакшыраак болчу деп айткан экен. Дегенде ошондон кийин дейт, бир дагы адамга хасат кылбай калдым, бир адам менен жаман айтпай калдым деген экен. Дагы бир жерде айтат, өзүбүздүн жаман жагын эстегенде дейт, башка бир адамдын жакшылыгына субханалла көз артпай калат элек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир неамат ээсине дейт. Бирөөнө мисалы жакшы машина берип калды, жакшы үй берип калды. Кээ бир аялга эркекке жакшы өң берилип калды. Ошол өңүнө ушундай бир берилсе, ага бир көрө албас даяр дейт. Унутпаңыздар, мисалы алса, эч качан мен эч кимге зыян келтирбейм деши мүмкүн да. Менин дүйнөм деле жок, байлыгым деле жок, досум деле жок деши мүмкүн да. Бирок субханалла, сенде эмне бар? Ашказанга эмне тамак жесең сиңе берет да. Бирок сен жаныңда турган адамга эмне экен? Ашказан ооруйт аны. Ошол ушул ашказан берилип калган карасаң дейт экен да. Адамдар ушундай экенбиз да, дайыма көрө албастыктын үстүндө жүрөт экенбиз. Мындан арылуунун жолу, машалла, өзүңдүн кемчилигиңди көбүрөөк ойлонуу болуп эсептелет экен.